Саламатсыздар, урматтуу радиошулар. Парламент радиосунда күндүн тартибинде программасы Жогорку Кеңеш бүгүн карап, 3 окууда кабыл алган мыйзамдарга кайрыла турган болсок, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү маселеде 3 окууда көпчүлүк добуш менен бул жагдайдагы жыйынтыктоочу чекитин кабыл алды. Ошондуктан студияга чакырып жаткан мейманыбыз демилгечи депутат Надира Нарматова. Студияга кош келдиңиз, Надира Зимовна. Бул сиздер демилгелеп жаткан маселе боюнча бир топ талаш тартыш кызыл чеке болду. Ошонун жыйынтыгы эми 3 окууда акыркы чекит менен коюлуп отурат. Эми президентке жөнөтүлсө керек, кол коюуга. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Бүгүн биздин Жогорку Кеңештин 7-чакырылышында депутаттар өзгөчө бир тарыхый мыйзам кабыл алып беришти. Мен ошондуктан Жогорку Кеңештин депутаттарына колдогондорго дагы, колдобогондорго дагы мен ыраазычылык билгизем. Себеби ар бир депутат өзүнүн позициясын билдирүүгө милдеттүү. Ошондуктан бүгүн биздин ошол коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү толуктоолор киргизүү жөнүндө акыркы бир 2 жылдан ашык убакыттан бери коомчулукта түрдүү ача пикирлерди жаратып келгендигин билесиздер. Ошол коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү толуктоолор киргизүү биздин Кыргыз мамлекетиндеги учурдагы мамлекеттик түзүлүштө, мамлекеттик башкаруу системасында биздин мамлекеттин бүтүндүгү, коопсуздугу, суверендүүлүгүн сактап калуу, элдин биримдигин, ынтымакчылыгын, улуттук баалуулуктардын негизинде биздин мамлекеттин ичиндеги өзгөчө мамлекеттик түзүлүштөгү одоно көрүнүштөргө жараша бүгүнкү күндө биз коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү толуктоолор киргизүү зарылчылыгы келип чыккандыктан, муктаждыктан улам ошол Жогорку Кеңеште мен жетектеген 18 депутат акыр аягына чейин биринчи башында биз 32 депутат демилгечи болгонбуз. Андан кийин ошол бейөкмөт уюмдардын кысымына туруштук бере албай мындай кыска ойлуулук менен кээ бир депутаттарыбыз өздөрүнүн демилгечилик немесинен авторлук демилгечилик топтун катарынан өздөрүнүн аттарын чакыртып алышкан. Бирок ошого карабастан 32 депутаттын 18-и бүгүн акыркы күрөштө сабырдуулук менен, туруктуулук менен өздөрүнүн мекенчилдик, патриоттуулук, Кыргыз элинин чыныгы өкүл экендигин далилдешип, акыр аягына чейин бейөкмөт уюмдардын, эл аралык уюмдардын ар кандай кысымдарына, ар кандай жалааларына, ар кандай көрсөткөн мындай бир туура эмес маалыматтарына туруштук беришип, мен менен бирге ошол Садырбаева, Култаева, Кыдыкбаев, Мамасадыков, Айжигитов, Сулайманов, Кундуз Коргонбайұлы Жусуп, Ханжеза Карим, Исаева Жамиля Куанышбековна, Ражабалиев, Исмаилов, дарда болушкан Сарыбашев, Түмөнбаев, Маткеримов, Кенжебаев, Матраимов жана Токторбаев артуу биздин депутаттарыбыз акыр аягына чейин ушул коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө тарыхый мыйзамга биздин мамлекеттин муктаждыгына канааттандыруу үчүн ар кандай кырдаалдарга, ар кандай жалааларга, ар кандай талкууларга туруштук беришип, эл аралык уюмдардын койгон талаптарына дагы туруштук берип, мына бүгүн биз Жогорку Кеңеште 3-окууда депутаттарыбыз көпчүлүк добуш менен 66 депутат колдоп берди. Анын ичинен 6 депутат каршы добуш берди. Бир 9 депутатыбыз катышып отурса дагы же каршы эмес, же макул эмес деп добуш берүүгө катышкан жок. Бул деген эми ар бир депутаттын өзүнүн эрки, аны биз эч кандай сын сунуш айта албайбыз. Болгону жалпы коомчулукта мен билдирүү берип коеюн деп чечтим. Буга чейин бир топ сунуштар түштү эле, канчасы эске алынды, кандай өзгөрүүлөр болду? Негизинен 3-окууда эч нерсе деле кошулбаса керек. 3-окууда биз редакциялык эле тартипте болду.
Биздин негизги максатыбыз мыйзамдын өзгөртүү толтоолор киргизген, экинчи окуудун деңгээлинде биринчи концепциясын кармап кабыл алып беришкен, экинчи окуудун деңгээлинде биз тиешелүү 16 депутаттан сын сунуштар түштү. Ошолордун сунуштарынын бардыгын эске алдык. Эске алып туруп, эксперттик топ иштеп чыгып, экинчи окууда толугу менен өзгөртүү толтоолордун бардыгын эске алып, биздин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин отурумунда карап чыгып, анан өзүңүздөргө белгилүү экинчи окуудан толугу менен биз кабыл алып бергенбиз. Мына бүгүнкү күндө 3-чү окууда редакциялык түрдө аларды карап чыгып, бүгүн жогорку кеңештин күн тартибине сунуш кылынып, бизден жогорку кеңештин депутаттары кабыл алып берди. Бул өтө чоң жакшы жетишкендик болуп эсептелет. 17-чи чакырылыштагы депутаттардын бул тарыхый мыйзамды кабыл алып бергени буюрса, бул келечекте мамлекеттин ички саясатын жүрүшүндө, мамлекеттин ички түзүлүшүнүн жүрүшүндө, мамлекеттин эгемендүүлүгүнүн системалуу түрдө башкарууда, мамлекеттин ичинде тынчтыктын, биримдиктин, ынтымакчылыктын орношуна, мамлекеттин коопсуздугуна, улуттук коопсуздуктарга шек келтирүүгө, мыйзам ченемдүү бөгөт койгонго, мыйзам ченемдүү көзөмөл салганга, ошол эле мезгилде биздин мамлекеттик эмес, коммерциялык эмес уюмдардын, сырттан каржыланган чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдардын мамлекеттик көзөмөлдүн орношуна кайдан каражат келип, аны каяка жумшайт, уставдын негизинде кайсы багытта жумуш жасап атат, кайсы тармакта жумуш жасап атат, канча жумушчу орунду түзүп атат, аларга айлык акылар менен кандай камсыз кылып атат. Ошол эле мезгилде биздин мамлекеттин ичинде ошо сырттан келген каражаттардын сарамжалдуу пайдаланышына, ошол эле келип аткан мамлекеттин ичиндеги каражаттар биздин мамлекетке социалдык экономикалык өнүгүүгө кандай жардам, кандай колдоо көрсөткөндүгүн, кыскасы биздин мамлекеттик көзөмөлдүн орношуна шарт түзүлө турган мыйзам болуп берди булчу. Бул мыйзамдан буюрса, биздин мамлекетибиз ар тараптуу колдоо тапканга, ар тараптуу мамлекеттин саясатын жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анан жанагындай сырткы күчтөрдүн сырттан каражат алып алып мамлекеттин ичинде туура эмес саясатка, ички саясаттарга аралашып, туура эмес көрүнүштөрдүн пайда болушуна көзөмөл салганга мүмкүнчүлүк түзүп бере турган өзгөчө укук коргоо органдарына, күч түзүмдөрүнө мыйзам менен куралданганга шарт түзүлдү да. Ошондуктан дагы жанагы сырттан каржыланган бейөкмөт уюмдардын каршы туруп, ошол мен жетектеген депутаттардын өзгөчө мен жөнүндө мындай бир туура эмес көз караштагы токулуп чыккан жалаларда ар кандай басым жасашып, ошол мыйзамдан артка кайтып кетсе экен деген ойдогу түрдүү саясий көз караштагы басымдарды көрсөттү, коюп келишти. Тилекке каршы биз туруштук берип, мына ийгиликке бүгүн жетип отурабыз. Ошондуктан мен депутаттарга, биздин ошол колдоп бергендерге дагы, жана жогоруда айттым, колдобогондорго дагы баардыгына, негизи жалпы парламентке, биз ошол демилгечи топтордун депутаттарынын атынан чоң ыраазычылык билгизем. Ошол эле мезгилде бул мыйзамдын аткарылышына биздин мамлекетке өтө муктаждык жаралып тургандыгына биздин мамлекеттин башчысы президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы өзүнүн жекече позициясын курултайда билгизип, бизге өтө чоң көмөкчү болду, колдоо көрсөттү. Ошондуктан мен Садыр Нуркожоевичке дагы демилгечи топтун атынан, парламенттин атынан чоң ыраазычылык билгизем. Ошол мамлекеттин гаранты катары, мамлекеттеги ошол ички түзүлүшкө, мамлекеттин структурасына, башкаруу системасында мамлекеттик көзөмөл салганга түздөн түз керек болгон мыйзамды өзү баш болуп колдоп бергениге мен аябай ыраазычылык билгизем. Эми болгону акыркысы президентибиздин кол коюшу калды. Парламент 3 окуудан кабыл алып берди. Президентибиз буюрса мыйзамга кол коюп,
анан мыйзам өзүнүн күчүнө кире турган болсо, күчүнө кирген күндөн баштап бул мыйзамдын артынан өкмөт бул мыйзамдын аткарылышы боюнча тиешелүү министрликтер өздөрүнүн жоболорун иштеп чыгып буюрса, биздин мамлекетке пайдалуу жумуштар жасалат го деген пикирди айткым келет. Рахмат, анда атайын студияга келип бергениңиз үчүн. Урматтуу радиолучулар, өзүңүздөр уккандай, Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйынында коммерциялык эмес уюмдар тактай келгенде бей өкмөттөрдүн ишмердүүлүгүнө тиешелүү болгон мыйзам долбоору бир канча депутаттардын тобу тарабынан демилгеленип, 3 окууда кабыл алынды. Бул багытта толук маалымат берип, демилгечилердин атынан Жогорку Кеңеш депутаты Надира Нарматова парламент радиосунун угармандары менен жолугушту. Сизге дагы бир жолу рахмат, саламатта болуңуздар.